УКМК Мегаком боюнча 2010-2012 жылдардагы бардык коррупциялык көрүнүштөр текшерүүгө алынып жатканын кабарлайт. Ал эми депутат Өмүрбек Текебаевдин маалымат жыйында өзү Билизден жаңы документ таап келгенин айтып чыккан, дал ушул интернеттин коомчулукка ачыкка чыгаруу аракетинде карата оор кабыл алуусу себеп болуп жатканын билдирди. Кечээ Ата Мекендин лидери Билизден УКМКнын маалыматын төгүндөгөн расмий документтер келгенин айтып, мурда жарыяланган документтердин жасалма экени аныкталганын айткан. Ушундан улам улуттук коопсуздук кызматынын башчысы кызматтан кетиши керектиги кошумчалаган. Текебаевдин айтымында ал атайын юридикалык фирма жалдап, алар Билизгейттин айланасындагы абалды иликтеген. Жыл аяктап калганына карабай Билизгейт боюнча чууну көтөрүп журналисттердин башын бириктирип маалымат берген Текебаевдин Атамбаев менен болгон тиреши аяктабайт көрүнөт. Эксперттердин баамында президенттик шайлоо болоорун эске алганда мындай саясаттагы күрөш кийинки жылы дагы күч алат. Бири-бирине тиш кыйраган саясатчылардын мындан аркы аракеттери, айрыкча 2016 жылы бийлик сересинде отургандар арасында болуп кеткен окуялардагы кандай өнүгөт? Саясат талдоочу Эмил Жураев менен сүйлөшөбүз. Куш келипсиз, Эмил. Мына сиз журналисттер менен саясатта болуп жаткан кайсы бир көрүнүштөр, коомчулукта болгон окуяларга карата өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп келесиз. Саясий өңүттү алып караганда азыркыдай тирештин болуп жаткан көрүп кандай бурулуштар болуп кетет деп ойлойсуз? Менимче, албетте 16 жылдын тыянагын айтчу болсок, бул өзгөчө ушул саясий элитанын арасындагы тирешүүлөрдүн, ушу пикир келишпестиктердин жылы болуп калды десек жаңылышпайт болушубуз керек. Алардын эң негизгиси болуп, албетте, президент Атамбаевдин бир жактан, депутат Текебаевдин экинчи жактан туруп, ошо бири-бирине болгон пикир келишпестиктеринин бири оболу конституция маселесинен чыгып, кийинчерээк андан бир топ ашып өтүп, эми ушундай токтой албай турган кезине келип калганын байкап турабыз. Чынында бул ошо саясий, такай саясий конституциялык маселенен башталып, ошо өздүк инсандык кайсы бир деңгээлге өтүп кеткенин байкап, ошону токтотуу, буга чекит коюунун кыйынчылыгы ошондон келип чыгат деп ойлойм. Кандай дейсиз? Негизи Билис мамлекетинен алынды деп айтылып жаткан документтер тууралуу айта турган болсок, мунун баары чын эле баш мыйзамга карата позициялардын дал келбей калганы чыктыбы же саясатчылардын президенттик шайлоого карата баштаган чабуулубу? Эми бул Билизгейт боюнча азырынча бир сырттан туруп так бир нерсени айтуу өтө кыйын болуп турат, бирок негизи менимче чынында президент Атамбаевке ушундай документтерди алып келип, теги 1-2 ай мурда биздин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги, башкы прокуратуранын жетекчилиги ушул документтердин негизинде элге жарыяланган түрдө мындай иш баштап коюшу менимче бир аз тобокел жаңылыштык болду деген ойдо болуп турам. Анткени азыркы кезде акыркы маалыматтарга карасак, ушул алгач келген документтердин көбүнүн бүдөмүк табияты көрүнүп атат да. Ошо албетте бул эмнеден келип чыкканын карасак, негизи мунун баарысы ошол конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн үстүнөн, ошонун үстүнөн чыккан пикир келишпестиктин арасында чыккан маселе болуп калды. Эми мындан ары кантип уланат, кайсы нукта чечилиши мүмкүн десек, албетте билиш өтө кыйын, бирок бул сөзсүз түрдө ошол келе жаткан президенттик шайлоого да, ал шайлоого катышам деп турган кишилердин арасында да кандайдыр мааниге ээ болуп калышы мүмкүн. Эмил, сиз азыркы бийликтин узап бараткан жылда аткарган кайсыл иштерине оң же терс бааңызды бересиз? Негизи 16 жыл өтө көп опурталдуу чоң окуяларга бай болду. Ушундай окуяга бай болгон жылда албетте бир туруктуу, стабилдүү нукта жүргөн өнүгүү саясатын алып баруу кыйын болду. Анткени такай экономиканы, социалдык тармактарда, башка тармактарда өнүгүүнү алып баруучу өкмөт өзү туруксуз болуп калды. Байкашыбыз, биз өзүбүзгө болгондой, бул премьер-министрдин да алмашуусуна алып келди, коалициянын урап кайрадан жаңылануусуна алып келди, канчалаган министрлер орун алмаштырды. Мындай режимде албетте туруктуу бир өнүгүүгө жетишүү өтө кыйын. Бирок эгер жалпы дүйнөлүк регионалдык кризисти эске алчу болсок, экономикалык жактан канчалаган биз менен өнөктөш болгон мамлекеттердин баарысын кыйынчылыкка дуушар болуп атканын элестетсек,
анда ошо Кыргызстанда салыштырмалуу деңгээлде экономика тарабында да, саясий жагыбызда да салыштырмалуу стабилдүүлүк сакталып калганы бул жакшы жашаган деп айтсак болот. Рахмат сизге. 11 каналында эл аралык мамилелер боюнча адис саясат талдоочу Эмил Жураев болду. Башка кабарларга өтөбүз.